Көмүскө экономикада бүгүн экономика министрлиги адам канча пайыз бизде деп расмий айтылып келатат. Улуттук статистика комитетинин маалыматтары боюнча расмий 23,6% деп келатат. Көз карандысыз изилдөөлөр болгонбу сизде? Эми көз карандысыз изилдөөлөр акыркы жолу 2016 жылы болгон экен. Андан бери бул элек Болгонун айтпагыла ма, канча пайыз деп берген, ошону айтпайсыңар. Акыркы 2016 жылкы изилдөөлөр боюнча ал 30%дан ашык деп берген. Ким? Бул ошол международный эл аралык уюмдар бир тандоо жүргүзүп алып туруп, ошол азыр эсимде жок, бир компания берилген экен. Эстебейсизби? Эстесеңиз жакшы болот эле. Ошо менен тактап берейин. Кантип билбейсиңер шуну эми? Жооп бергениңерди карасаңар өзүңөрдүнчү. 2012 жылы бүткүл дүйнөлүк банк көз карандысыз изилдөө кылып туруп, бизде 39%, 40% деп берген болчу. А силер кимди айтып атасыңар 2016 жылы? Бул изилдөөлөр мындай убакыт өткөн сайын болуп турат да. Сиз айткан 2012 жылы болгондур, бирок 2016 жылда бир изилдөө болуп 30%дан ашуу деп. Ким аркылуу болду? Айтпайсыңарбы, как министр катары, замминистр катары. Жөн ал эле бул эле базарда жүргөндө айта бересиңер. Мен тактап берейин сизге. Айткыла азыр, билбейсиңерби? Кантип иштеп атасыңар анда силер экономика министринин замы болгондо? Көмүскө экономика канча экенин ким изилдеген билбесиңер. Мына ушул баада ушундан кийин кантип мыйзамдар ишке ашырабыз. Жанатан бери тантырап отурасыңар, ал эле бул эле деп эле конкретно эчте экенин жооп бере албайт. Бул мыйзам керек мыйзам, абдан тагдыр чечүүчү мыйзам керек болсочу, ушундан абдан чоң бир реформалар, бурулуш реформалар жасап кетсек болот.